бетин, касташкан душман көп экен, калкалайлык эл четин. Туйгундарым жүргүнүң, душмандын көзүн каратпай, туу көтөрүп чыгалык, дүнүйө мүлкүн таратпай. Убалын ойлоп илгерки, уйкудан безем таң атпай. Перизат Кемелова Кыргыз улуттук манас театрынын дастанчысы. Ал Курманбек спектаклинде баштан аяк катышып, эпостон үзүндүнү дастан кылып айтат. Курманбек дастаны коюлганы 1 жылга созулду го дейм. Себеп дегенде ошол Кыргыз Республикасынын эл артисти Нурлан Асанбеков режиссер койду. Анын айтымында 2-чи жолу коюп атат агайчы. Биринчисинде 6 айга чейин созулган дейт. Себеби мында болушу керек деп ойлойбуз да. Бул көлөмдүү дастан болгондуктан кыргыздын баатыры Курманбек оңой баатыр болгон эмес да. Баягы ошонун руху, духу ушундай бир ойноду го деп ойлойбуз да. Ошон үчүн 1 жылга чейин созулду бул Курманбек дастаны. Бирок жыйынтыгында абдан сонун ийгиликке жеттик десек болот. Себеп дегенде канчалык кыйынчылык болбосун, ошонун аркасында бир жемиш турат, жеңиш турат дегендей. Мен Дөлөн хандын сөзүнөн үзүндү аткардым. Курманбек 40 жигити менен калмактардан өч алуу үчүн жолго аттангандагы текстер бар, ошолордон аткардым. Ошондой эле Канышай Курманбекке чыгаардын алдында турмушка баягы өзүнүн кошогу бар, жеңеси Батыймага айтып аткан жери, ошол жактан үзүндү айттым. Негизинен эле биз үзүндү айткан күндө деле ошол Курманбек баштан аяк биз аралашып жүрдүк да сюжеттечи. Себеп дегенде биз спектакльда чыгып кете албайсың. Ошого аралашып, сиңип, сюжетке кирмейин спектакль болбойт, спектакль чыкпайт десек болот. Сойчу беше бар, хаталучу алто бар, Канышай үчүн Курманбек. Кыргыз улуттук манас театрынын сахнасында коюлган Курманбек спектакли дерлик көп убакытта даяр болгон. Себеби режиссер Нурлан Асанбеков мурда башка театрда койгон болсо, бул ирет эпосту жаңылап, кайрадан жаңыртып, Калга Киевдин варианты боюнча сахналаштырган. Коюучу режиссеру Кыргыз Республикасынын эл артисти Нурлан Асанбеков агайыбыз келип, Курманбек спектаклин ал буга чейин эле коюп келген. Анан кийин ушул биздин театрга өзгөчөлөнтүп, атайын бир пластика менен стилин өзгөчөлөнтүп койду. Учурда ошол спектакль менен жаз айларында гастролго чыгабыз деп да үмүттөнүп турган учурубуз. Бул Курманбек спектаклин Калга Киевдин вариантында жазылган эпос болгондуктан ошону ошол жанр, ошол стиль менен ошол Калга Киевдин вариантындагы болуп коюлду да бизгечи. Анан кийин учурда бир өкүнүчтүү нерсе, биздин театрда актёрдук штаттар ченелүү болгондуктан ал жерге биз актерлорубузду башка театрлардан чакырып ойнотконго туура келди. Мисалы эле ошол учурда Курманбектин образын жараткан Өмүрбек Бостонов деген жигитибиз, ал өзүңүздөр билгендей Шаардык театрда эмгектенет жана ошондой эле режиссер коюучу, режиссердун жардамчысы Илгиз Жунусов агайыбыз дагы бизге Дөлөндүн образын жараткан. Жана ошондой эле калганы ушу биздин манас театрынын дастанчылары, актерлору ушул спектакльге катышты. Жана буюрса бул спектакльде келечекте фестивалдарга, ар кандай кароо сынактарга да жана ошондой эле гастролго алып чыгабыз деген үмүтүбүз бар. Башынан айта кетсем, спектакльде жалпы дастанчылардан куралды десек болот. Анткени биздин театрыбыздын дастанчылары ошол болуп аткан окуяны дастан кылып айтып дагы ошол жерде роль да жаратып атышты. Маселен, мисалы бизде Жанат, Нурсултан, Бермек, Перизат, Гүлена деген дастанчы кыздар балдарыбыз ошол спектакльде дастанды баштан этек жатка билип, ошону окуяга жараша ар бири бөлүшүп алган, ошого жараша дастандарын айтышты. Көңтөрөңери көк жамбоч көмүлдүрүк тагынган, көрктүү болсун бары деп күмүштөн жабдык салынган, көңүлдөрү жалындап көк жол борстой чамынган, аттын барын токунуп жөнөй
күнүбүз деп көйгүлөп, жалтанбаган батырлар жайкалышып күбүрөп. Койон жүрөк коркогу, корс кыялду чоркогу, ичинен тилдеп күбүрөп, барбаймын деп айта албай, басып жүрөт сүлдүрөп. Кыран батыр Курманбек, 40 жигиттин далайын кызыктырып күлдүрөп. Берметкалиева Курманбек спектаклинде бир эле учурда дастандарды айтып, роль дагы жаратканга жетишкен. Ал Курманбек эпосунда 40 жигиттен алып калмактардан өч алам деген жерин айтып, көрүүчүлөрдүн купулуна толгон. Ушу театрдын дастанчысы катары бул спектакльге күтүлбөгөн жерден катышып калгам. Негизинен спектакльге биринчи жолу катышышым мага абдан жакты. Как дастанчы катары биз бардык дастандарды билгенге милдеттүүбүз. Ошонун ичинен эле Курманбектин бул бөлүктөрү көп да абдан. Кайсы жеринен болбосун айтып жүрчүбүз да. Азыркы айтып өттүм, 40 жигитин алып алып калмактардан өч алам деген жеринен дагы Курманбек үйлөнөрдө жеңеси кыздын жеңеси Батыйма, ошонун айткандары, кошоктору, ошолорду чагылдырып бердик. Манас театрынын сахнасында коюлган Курманбек спектаклине жалпы Кыргыз улуттук Манас театрынын жааматы, төкмө акындар, манасчылар, дастанчыларга чыккан жана ошондой эле театрлардан дагы актерлор келип ойногон. Манас театрынын алдыңкы максаты жети дубанды кыдырып Курманбек спектаклин тартуулоо менен бирге эл аралык фестивалдарга да барып катышабыз деген жакшы максаттарды коюшкан. Жашы жетти Курманбек, 24 жаңыдан көпкөндүккө жетирбей жетилсе болабыдан. Өзөгү белек душманды өз эле жакшы тааныган.